урматтуу Ош шаарынын тургундары жана коноктору, бүгүнкү күндө Ош шаарында ковид илдетине каршы күрөшүү максатында Кытай Эл Республикасынан 110 000 доза вакцина келип түштү. Бүгүнкү күндө массалык түрдө вакцина эмдөө иштери жүрүп жатат. Эмдөө иштери 18 жаштан жогорку жарандарга жана кээ бир көрсөткүчү жок болгон жарандарга бардыгына берилип жатат. Эми кээ бир жарандар бул боюнда бар аялдар, бала эмизген аялдар жана бир ошол вакцинага бир анафилактикалык шокко чакыра турган оорулары бар жарандар болсо гана буларга берилбейт. Калган бардык жарандарга берилет. Азыркы учурда ушул вакцина алуу боюнча дагы ооруп чыккан жарандар боюнча дагы маселелер көп болуп атат. Эгерде ковид илдетине чалдыгып ооруп чыккан жарандар 2 айдан кийин вакцинациядан эмдөөдөн өтсө болот. Ошондуктан урматтуу Ош шаарынын тургундары бардыгыңыздардан суранып кетебиз. Массалык түрдө эмдөөдөн өтүп, ковид